Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тирүү организмдердин ортосундагы байланыштардын формалары деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер тирүү организмдердин ортосундагы байланыштын формалары, өз ара пайдалуу, нейтралдуу, зыяндуу байланыштар жана анабиоз тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Деги эле жаратылышта тирүү организмдер өз ара шайкештикте же болбосо гармонияда тиричилик кылышат. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө дал ушул тирүү организмдердин ортосундагы ар түрдүү байланыштардын формалары тууралуу кеп кылабыз. Анда алгач окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп бул организмдердин ортосундагы байланыштарды топтоштуруп алалы. Тирүү организмдердин ортосундагы байланыштардын ичинен өз ара пайдалуу байланышты биз симбиоз деп атап коебуз. Бул сим, бир, био, тиричилик деген эки сөздөн куралган. Башкача айтканда, мында өз ара пайдалуу байланыш болот. Ал эми жаратылышта мындан сырткары өз ара нейтралдуу же бейтарап байланыш бар. Муну биз нейтрализм деп атайбыз дагы, аны нөл белгиси менен белгилейбиз. Мындан сырткары жаратылышта өз ара зыяндуу байланыш бар. Муну биз антибиоз деп атайбыз. Анти каршы, био тиричилик дегенди түшүндүрөт. Аны алуу белгиси менен белгилейбиз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз өз ара пайдалуу байланыштын же болбосо симбиоздун протокооперация, комменсализм жана мутуализм деген түрлөрүнө кайрылсак, ал эми өз ара зыяндуу байланыштардын ичинен биз атаандаштыкка же болбосо конкуренцияга, аменсализмге, митечиликке жана ошондой эле жырткычтыкка кайрылабыз. Эми биз анда алгач симбиозго кайрылалы. Симбиозду биз кошуу белгиси менен белгилейт экенбиз. Симбиоздун ичинен биз мутуализмге кайрылып көрөлү. Мутуализмди окуп үйрөнүү үчүн биз бычок деп аталган балык менен креветканын ортосундагы өз ара байланышты же мутуализмди карап көрөлү. Мында симбиозго катышкан организмдерди биз симбионттор деп атап коебуз. Демек, мутуализмде эки симбионтко тең пайдалуу байланыш болот экен. Башкача айтканда, булар бири-биринен пайда алат экен. Жана организмдер милдеттүү түрдө болушу зарыл. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул эки организм бири экинчисиз жашай албайт дегенди билдирет. Демек, эки организм тең пайда алган соң, аларды биз кошуу деген белги менен белгилейбиз. Биз бири-биринен кантип пайда алып жаткандыгын билүү үчүн алардын жашоо тиричилигине кайрылалы. Мен балык менен креветканы көрсөтүп коеюн. Мынакей креветканын ийнинде балык дагы креветкада жашап тургандыгын көрүп турабыз. Анда булардын жашоо тиричилигине жаандуу тасманын жардамы менен таанышып көрөлүчү. Көрдүңөрбү, балык креветканын үйүн жашырынуучу жай катары пайдаланат. Ошондуктан креветка болсо аны өзүнүн кароолу катары пайдаланат. Башкача айтканда, креветка дайыма муруту менен бычок балыгы менен байланышта болот дагы. Эгерде коркунуч туулса, анда балык куйругунун жардамы менен креветкага кабар берет, креветка болсо ийнине жашырынып кирип кетет. Жаратылышта дагы ушул сыяктуу байланыштар, мисалы, өсүмдүктөр дүйнөсүндө дагы байкалат. Биз билгендей, дарактар менен козу карындардын ортосундагы байланыш бул дагы мутуализмге мисал болот. Эми жогорудагы маалыматтарды бышыктап алуу же текшерип алуу иретинде кезектеги суроого кайрылып көрөлү. Кайсы байланыш мутуализмге мисал боло алат деген суроо туулат. Адегенде сүрөттөргө жакшылап назар салалы. Биринчи сүрөтүбүздө эң илчек турат. Экинчи сүрөтүбүз крокодил, анын оосунда чымчык комтуран көрүп турасыңар. Үчүнчү сүрөтүбүз бул коен чөптөрдүн арасында турат. Төртүнчүсү канаттуулардын жумурткасы, анын арасында күкүктүн жумурткасынын тургандыгын көрүп турасыңар. Эми суроого кайрылалы, кайсы байланышты силер мутуализм деп ойлойсуңар? Анда силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул биринчи экен. Башкача айтканда Асы. Бул жерде структуралык түзүлүшү дагы турат. Башкача айтканда эң илчек бул козу карын менен балырдын симбиоздогу же мутуализмдеги жашоо тиричилигин көрсөтүү максатында силерге сүрөттөгүчтү тартуулап турам. Балыр козу карынга органикалык заттарды берет. Балырларда фотосинтез процесси жүрөрүн силер билесиңер. Ал эми козу карындар болсо гифтердин жардамы менен минералдык туздарды жана сууну балырларга соруп берет. Эми симбиоздун кийинки түрү комменсализмге кайрылалы. Мунун белгиси кошуу жана нөл деген белгилейт экен. Аны окуп үйрөнүү үчүн биз бегемот менен канаттуунун мисалын алып карап көрөлү. Мында эки симбионттун бирине пайдалуу, экинчисине нейтралдуу байланыш. Башкача айтканда,
Бул жерде бегемотко нейтралдуу байланышты берет экенбиз, ал эми канаттуу болсо пайда табат экен бул байланышта. Муну биз жакындан түшүнүү үчүн алардын жашоо тиричилигине кайрылып көрөлү. Бегемоттор негизинен тиричилиги күндүз кечке сууда өтөт, жону гана чыгып, тумшугу чыгып, алар ошол сууда тиричилик кылат, бирок анын айланасында канаттуулардын тургандыгын көрүп турасыңарбы? Эмне үчүн турат? Качан күн киргенде көгүмдө бегемоттор жээкке чыгып оттой башташат. Алар негизинен өсүмдүктүн жер астындагы бөлүктөр менен азыктангандыктан алар басып өткөн жерлер коңдорулуп, анын алдында курт-кумурскалар сыртка чыгып калат. Дал ошол курт-кумурскаларды алардын айланасындагы канаттуулар жеп тиричилик кылат. Демек, бул байланышта канаттуулар пайда табат экен. Ал эми бегемоттун жанында канаттуу барбы, жокпу, ага баары бир. Ошондуктан ага 0 деген белги коет экенбиз. Дал ушул сыяктуу комменсализм дагы кайсы жандыктарда болот? Аны биз төмөндөгү мисал менен карап көрөлү. Актиниянын тинтүрлөрүндө чагуучу клеткалар болот. Демек, анын уусу майда балыктарды өлүмгө чейин алып келет. Көпчүлүк балыктар ошон үчүн актинияга жолобойт. Ал эми клоун балыгы болсо, дал ушул актиниянын тинтүрлөрүнүн арасында жашап, жырткыч балыктардан коргонуп сактанат экен. Демек, клоун балыгы пайда табат экен. Ал эми актинияга клоун балыгынын барбы, жогу баары бир. Мынакей, жогоруда биз комменсализм тууралуу маалымат алып алдык. Эми кезек суроодо. Ойлонтуруп жооп берип көрөлү. Ооздун амебалары адамдын ооз көңдөйүндө ага зыян келтирбей чогуу жашайт. Эми суроо, бул кайсы байланышка мисал боло алат деп ойлойсуңар? Комменсализмгеби же мутуализмгеби? Ооздун амебалары адамдын ооз көңдөйүндө ага зыян келтирбей чогуу жашайт суроого кайрылалы, бул кайсы байланышка мисал боло алат деп ойлойсуңар? Анда эмесе туура жоопко кайрылалы. Бул комменсализмге мисал болот экен, себеби адамга бул нейтралдуу. Ал эми ооздун амебасы болсо, ал жерде тиричилик кылып жана жашоочу жай катары пайдаланып, пайда таап атат. Эми силер менен симбиоздун кийинки түрү протокооперацияга кайрылып көрөлү. Бул мутуализм сыяктуу эле болот. Башкача айтканда, эки симбионтко тең пайдалуу болгон байланыш. Бирок организмдердин болушу милдеттүү түрдө эмес. Башкача айтканда, бири экинчисиз деле жашай алат. Айталы, адам менен ит мышыктарды алып карап көрөлү. Мисалы, ит дагы адамдан пайда табат, адам дагы иттен пайда табат. Башкача айтканда, адамды ит коргойт, итти болсо адам тамак аш менен, жашоочу жай менен камсыз кылат. Бирок бул эки организм бири-бири менен чогуу дайыма жашоо милдеттүү деле эмес. Бул экөө бири экинчисиз деле жашай алат. Демек, мутуализмден айырмаланып, протокооперацияда организмдердин милдеттүү түрдө болушу зарыл эмес экен. Дагы бир мисал катары актиния менен креветканы алып карап көрөлү. Актиниянын чагуучу клеткалар бар тинтүрлөрү өз кезегинде креветканы башка балыктардан, жырткычтардан коргосо, ал эми актиния болсо креветканын жонунда кыймылдуу болуп, бекер саякаттай алат экен. Анын жардамы менен алар азыктана дагы алат. Эми биз нейтралдуу байланышка кайрылып көрөлү, жосо бейтарап байланыш, муну биз нейтрализм деп атайбыз. Ага мисал катары биз токойдогу бугу менен тынчычканды мамилесин карап көрөлү. Бул эки жандык деги эле тынч абалында бири-бирине таасир этпейт. Же болбосо бейтарап экен. Бирок чөйрө өзгөрсө, эки жандыкка тең таасир этет. Мисалы, токой өрттөнүп кетсе, анда экөө тең жабыр тартат. Бул организмдерге 0 деген белгилерди берет экенбиз. Буга мисал катары дагы бир момолой чычкан менен коёндун ортосундагы байланышты эле алсак болот. Демек, бул эки организм бири-бирине нейтралдуу. Пайдасы дагы, зыяны дагы жок экен. Мындан сырткары жаратылышта тирүү организмдердин өз ара байланыштарынын ичинен антибиоз деп аталган, же болбосо зыяндуу байланыш бар. Зыяндуу байланыштардын ичинен же антибиоздун ичинен биз жырткычтыкка кайрылып көрөлү. Ага мисал катары жылаан менен баканы алып көрөлү. Мында эки организмдин бирине пайдалуу, экинчисине зыян болот. Жырткыч деген эмне? Бул жырткыч азыгын тирүү эле кармап жеген организмди атап коебуз. Албетте жылаанга кошуу деген белги, ал эми бакага болсо алуу белгиси, же болбосо бул жерде анын олжосу зыян тартат экен. Дал ушул эки организмдин ортосундагы мамилени биз жандуу карап көрөлү. Жылан уулу, ошондуктан ачык түстө боелгон, мындан сырткары корч тиштери жана уусу бар. Демек, мыкты куралданган. Ал эми анын азыгы болгон бака чөйрөгө карата жашыл түскө боелгон. Бирок ага карабай анын жырткычын байкап калат. Дагы заматта чабуулга өтөт. Эгерде да ушул чабуулду биз секундасына 2000 кадрга жайлата турган болсок, анын ар бир кыймылына кылдат көңүл бөлүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Адегенде жырткыч азыгы менен өзүнүн ортосундагы аралыкты ченейт, андан соң көз ирмемде чабуулга өтөт. Андан кийин оосун куят, заматта өзүнүн азыгы сенек абалга келет дагы, андан соң аны бүкүлөй жутат. Демек, жырткыч азыгына караганда күчтүү куралданган экен. Анын куралы уулу тиштери. Ал азыгын көргөндө чабуулга өтөт дагы, дал ушул уулу тиштеринин жардамы менен ал өзүнүн уусун куят. Булардын уусу күчтүү нейротоксин болуп эсептелинет дагы, секундадан тартып бир нече сааттын ичинде өзүнүн азыгын же болбосо курмандыгынын нерв системасын, аны менен катар эле кан тамырларын дагы жабыркатат. Мындан сырткары жырткычтар өзлөрү белгилүү бир убакыттын ичинде эле башка жырткычтарга дагы жем болушу мүмкүн. Мисалы, силер бүркүттүн кобрага чабуулга өтүп жаткандыгын көрүп турасыңар. Бирок кобранын уусу өтө күчтүү курал болуп эсептелинет дагы, аны өзүнүн жырткычтарына каршы пайдаланат дагы. Бул абалдан алар оңой кутула алышат. Мындан сырткары антибиоздо жырткычтыктын дагы бир түрү бар. Аны биз каннибализм деп атап коебуз. Каннибализм деген эмне? Бир түргө кирген особтордун бири-бирин жеши. Мисал катары кадимки кара куртту алып көрөлү. Адатта кара курттун ургаачысы эркегине караганда ири болуп эсептелинет дагы. Бул эки организм жупташкандан кийин алар адатта эркектердин ургаачылары жеп салат. Башкача айтканда, бул мамилени биз каннибализм деп атап коебуз. Мен белгилеп коеюн. Эми антибиоздун ичинен митечиликке кайрылалы. Митечилик жырткычтыктан эмнеси менен айырмаланат? Мисал катары адам менен кенени алып көрөлү. Мында эки организмдин бирине пайдалуу, албетте экинчисине зыян болот. Жырткычтыкы сыяктуу эле, бирок мите организмдин ичинде же сыртында жашап, өзүнүн ээси болгон организмди жырткыч сыяктуу ошол замат өлтүрбөйт. Акырындык менен узак убакыттарга аны пайдаланат. Мителер убактылуу же туруктуу ээсинде тиричилик кылышат. Мен алардын белгисин белгилеп коеюн. Митеге албетте кошуу, ал эми адамга болсо алуу белгисин белгилейбиз. Мындан сырткары митечиликке мисалы өсүмдүктөрдөн да мисал келтирип коелучу. Кадимки эле сары чырмоокты силер билесиңер. Бул мите өсүмдүк, анын жалбырактары жок. Ошондуктан булар даяр органикалык зат менен азыктанат. Башкача айтканда, башка тирүү организмдин эсебинен, тактап айтсам, жашыл өсүмдүктөрдүн эсебинен өсүп тиричилик кылат. Көрүп турасыңарбы, өсүмдүктүн жалбырактарын сабактарына буралып, оролуп, дал ошол өсүмдүктүн эсебинен тиричилик кылып жаткан бул мите болуп эсептелинет экен. Мынакей жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук окшойт. Эми кезекти суроого берели. Эмне себептен жаратылышта митенин ээсине караганда анын митесинин саны көп деп ойлойсуңар? Биринчиси чөйрөсү даяр, экинчиси ээси көп өлөт, үчүнчүсү тукумун сактоо жолу, төртүнчүсү мителер көп өлөт деген жооптор болду. Ойлонуп көрөлү, эмне себептен жаратылышта митенин ээсине караганда анын митесинин саны көп деп ойлойсуңар? Чөйрөсү даяр, ээси көп өлөт, тукумун сактоо жолубу же мителер көп өлөбү? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул үчүнчү экен. Башкача айтканда, тукумун сактоо үчүн алар көп төлдөшөт экен. Себеби мителер адатта бир эле организмде өсүп тиричилик кылып тукум калтырбайт. Алгач алар убактылуу ээсинде, андан соң туруктуу ээсинде болот. Ошондуктан тукумун сактоо үчүн алар ээсине караганда көбүрөөк төлдөшөт экен, же болбосо көбүрөөк тукум беришет экен. Антибиоздун аменсализм деп аталган түрүнө кайрылалы. Мисал катары биз козу карын менен бактерияны алып көрөлү. Мында эки организм бирине нейтралдуу, ал эми экинчисине зыян болуп эсептелинет экен. Мисалы, козу каранга жанында бактерия барбы, жокпу, ага баары бир. Бирок өзү уулуу затты бөлүп чыгарат дагы, дал ошол заттын эсебинен бактериялар өлөт. Дал ушул мүмкүнчүлүктү адамдар дагы окуп үйрөнүп, анын негизинде кадимки эле күндөлүк турмушубузда антибиотиктерди алып жатабыз. Демек, биз козу карын бөлүп чыгарган заттын эсебинен бактерияларды өлтүрүп, жок кылып жатабыз. Аменсализмге дагы бир мисал, кадимки эле күндү сүйгөн өсүмдүктүн бийик күндү сүйгөн дарактардын алдында өсүп калышы. Чоң дарак үчүн ал нейтралдуу, ал эми күндү сүйгөн өсүмдүк үчүн өтө ыңгайсыздыкты жаратат. Же болбосо койлордун жайыттагы абалына кайрылып көрөлү. Койлор өзлөрү жебеген азыкты тебелеп кете беришет. Демек, кой үчүн ал өсүмдүктөр нейтралдуу. Ал эми басылып калган өсүмдүк үчүн ыңгайсыздык жаралат.
Мындан сырткары антибиоздун да кийинки түрү атаандаштык же болбосо конкуренция деп аталат. Аны алуу белгиси менен белгилейбиз. Башкача айтканда, бунда эки организмдин экөөнө тең зыян болот. Себеби мүмкүнчүлүктөрү чектелген жаныбарлардын ортосундагы атаандаштык эки организмди тең зыянга учуратат. Мен аларды белгилеп коеюн. Демек, бул атаандаштыктын өз ара бир нече түрлөрү бар. Алгач биз түр ичиндеги атаандаштыкка кайрылып көрөлү. Мисалы, бир түр ичинде атаандаштык өтө курч формада өтөт. Себеби алардын азыгы бир. Демек, азык үчүн бир түр ичинде күрөш болот. Ошондой эле ургаачысы үчүн дагы түр ичиндеги атаандаштык өтө курч формада өтөт. Активдүү болушу мүмкүн же бул пассивдүү болушу мүмкүн. Мындан сырткары түр ичиндеги атаандаштык аймагына жараша же ээлеген территориясына жараша дагы болушу мүмкүн. Адатта ушул конкуренцияны же атаандаштыкты жайлатуу, бейтарап кылуу үчүн жаныбарлар, мисалы, шилекейнин жардамы менен, заарасынын, заңынын жардамы менен алар өзүнүн аймагын белгилешет. Же болбосо, мисалы, аюулар тытып, тырмактардын издерин калтырып кетет. Булардын баардыгы бул аймактын бош эместигинен кабар берет. Эгерде ага карабай дагы бул аймакка кирип кетсе, анда сөзсүз түрдө же активдүү же пассивдүү формадагы ар түрдүү күрөштөр болот. Мындан сырткары түр ичиндеги атаандаштык бул чөйрөнүн ыңгайсыз шарттарына жараша дагы болот. Кайсынысы ушул ыңгайсыз шартка чыдап жашап кетсе, анда алар тукум калтырат. Мындан сырткары атаандаштыктын түр арасындагы дагы формасы бар. Мында эгерде эки организмдин азыгы бир болуп калса, башкача айтканда, эки түргө кирген организмдин азыгы бир болуп калса, анда бул эки организмдин ортосунда атаандаштык туулат. Же болбосо, мисалы, өсүмдүктөрдүн жарыка карата атаандаштыгын дал ушул конкуренцияга, түр арасында конкуренцияга мисал кылсак болот. Эми жогорудагы маалыматтарды бышыктап алуу иретинде кезектеги суроого кайрылып көрөлү. Сүрөткө жакшылап назар салып алалы. Бул жерде атаандаштыктын кайсы түрү бар деп ойлойсуңар? Асы түр ичиндеги, Бсы түр арасындагы деген жооптор болду. Биринчиси Бсы же түр арасындагы, экинчиси болсо Асы жана Бсы деген жооптор. Ойлонуп көрөлү, бул жерде атаандаштыктын кайсы түрү бар деп ойлойсуңар? Жоопко кайрылалы, бул экинчи экен. Башкача айтканда, түр ичиндеги дагы, түр арасындагы дагы атаандаштык бар экен. Мисалы, түр ичиндеги атаандаштык бул эки коёндун ортосунда. Ал эми түр арасындагы атаандаштык бул карышкыр коён түлкүнүн ортосундагы атаандаштыктар. Мындан сырткары жаратылышта анабиоз деген бар. Башкача айтканда, чөйрөнүн ар түрдүү ыңгайсыз шарттары болгон учурда тирүү организмдердин зат алмашуу процесстери жайлап, алар жансерек абалга өтүшөт. Дал ошол абалды биз анабиоз деп атап коебуз. Анабиозду жакындан окуп үйрөнүү үчүн биз крокодилдердин тиричилигине кайрылып көрөлү. Крокодилдер ыңгайсыз шарттарда мезгил-мезгили менен дарыялардын жээгиндеги чуңкурларга сойлоп кирип, жайкы тыным абалына өтүшөт. Бул абалда алар өтө аз энергия жумшашат. Крокодилдердин өпкөсү чоң, бирок мындай учурда 2 минутада бир же эки гана жолу дем алышат. Денесинин температурасы дагы айлана чөйрөнүн температурасына чейин төмөндөп, зат алмашуусу дагы жайлайт. Ошол убакта жүрөгү мурун минутасына 40 жолу соксо, азыр 5 гана жолу согуп калат. Мындай абалында крокодилдер керек болсо 1 жылга чейин дагы жата алышат. Мынакей, анабиозго дагы күбө болуп алдык. Ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз тирүү организмдердин ортосундагы ар түрдүү байланыштын формалары тууралуу кеп кылдык. Сабакка көңүл бөлгөнгөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.